Жалал Абадтын Тогуз-Тороо районунда жайгашкан GL Макмал Девелопинг компаниясынын астында чыккан өрт боюнча сот процесси башталды. Учурда ишти Тогуз-Тороо райондук соту карап жатат. Азырынча жыйынтык чыга элек. Эске сала кетсек, үстүбүздөгү жылдын 11-апрелинде аталган компаниянын ишмердигине жергиликтүү тургундар нааразычылык акциясына чыгышкан. Ички иштер министрлигинен акция учурунда ишканага таандык жаңы курулуп жаткан имарат өрттөлгөнү кабарланган. Тогуз-Тороо райондук сотуна номер 25-18-07 сандуу кылмыш иши, то есть 15 томдук кылмыш иши 30-июль 2018 жылы каралып түшкөн. Судья Төлөнбаевдин 1 август 2018 жылдагы токтоо менен өзүнүн өндүрүшүнө кабыл алынган. Бүгүнкү сот отурумунда 2018 жылдын 11 апрель күнү болгон Тогуз-Тороо районундагы жайгашкан GL Макмал Девелопинг ишкананын курулушуна карата элдин нааразычылык акциясын күндөн күнгө улам курчуп отуруп, акыры массалык тартипсиздик кабылган. Ошол боюнча бүгүнкү күндө сот отуруму башталып жатат. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 233-234 жана ошондой эле 174 беренелер менен айыптар огузулган. Азыркы учурда бул айыптар массалык тартипсиздик жана ошондой эле хулиганчылык жана мүлктү атайлап жок кылуу беренелери менен айып огузулду. Сузак районундагы жапайы кара курайды жок кылуу иш-чаралары кызуу жүрүүдө. Ага милиция кызматкерлери менен биргеликте айыл башчылары жана жергиликтүү тургундар дагы катышып жатышат. Айыл тургундары менен биргеликте ушул жапайы өскөн кара курайларды жок кылуу максатында атайын иш-чара жүргүзүп атабыз. Бул иш-чарага Сузак райондук иштер бөлүмүнүн өзү курамы, Сузак айылынын участкалык милициянын аймактык ыйгарма өкүлдөрү жана Сузак айыл өкмөтүнүн кызматкерлери чогуу иш алып барып атабыз. Жалал Абад облустук ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы Кылычбек Жолдошов билдиргендей, бүгүнкү күнү Жалал Абад облусунун аймагында ыкчам кырдаал, коомдук саясий абал туруктуу сакталууда. Ошондой эле өлкө башчысынын койгон талаптары боюнча иш-аракеттер жүрүп жатат. Айтсак, кызматкерлердин арасында тартипти сактоо, коррупциялык элементтерге жол бербөө, элдин арыз-муңун, даттанууларын тез аранын ичинде толук кандуу чечип берүү талаптарына көңүл бурулуп жатат дейт Кылычбек Жолдошов. Бүгүнкү күндө Жалал Абад областынын аймагында ыкчам кырдаал, коомдук саясий абал туруктуу сакталууда. Ушул 2018 жылдын апрель айында министрдин буйругу менен ушул Жалал Абад областына ушул башкармалыктын башчысы болуп дайындалгандан баштап эң негизги ушул биздин милициянын алдына коюлган талаптардын бири бул 8 февралдагы 2018 жылдын президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбековдун койгон талаптары боюнча иш алып барып атабыз. Бул эми жалпы эле ушул башкармалыктын кызматкерлеринин арасындагы кызматтык тартипти сактоо, анан кийин коррупциялык элементтерге жол бербөө, ушул элдин арыз муңун, даттанууларын тез аранын ичинде толук кандуу чечип берүү биздин ошол милдеттерге кирип ушул талаптарга көңүл бурдум. Кылычбек Жолдошов ошондой эле облуста кызматтык унаалардын эскилиги жетип, толук шарттарда жүрүүдө бир канча кыйынчылыктар жаралып жатканын белгиледи. Айрым учурларда унаалар бузулуп, көйгөйлөрдү пайда кылат. Жалал Абад облустук ички иштер башкы башкармалыгынын экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматы тарабынан коңшу өлкөнүн жараны кыргыз паспортун колдонуп жүргөн фактын аныкташты. 2014 жылдын 1 январь күнү Өзбек Республикасынын жараны паспорт алуу максатында мыйзамсыз Сузак райондук паспорт бөлүмүндө иштеген жаранга 2,5 миң АКШ доллар акчасын берип, бөлөк ысым менен Кыргыз Республикасынын жарандык паспортун жасатып жана колдонуп жүргөндүгү аныкталган. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 350
404 беренеси менен кылмыш иши козголуп, паспорт ээси Өзбекстандын жараны Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылык кармоочу жайына киргизилди. Аны менен бирге эле паспорт берген тарап боюнча да тергөө амалдары жүргүзүлө баштады. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 350 беренеси менен кылмыш иши козголуп, учурда ошол паспортду колдонуп жүргөн паспорт ээси башкача айтканда Өзбек Республикасынын жараны Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ошондой эле бул паспорт берген тарап ошол Айнур аттуу жаранга дагы азыркы учурда тергөө амалдары жүргүзүлө баштады. Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө 2018 жылдын 7 августунда райондогу Кызыл Туу айыл аймагынын Токобай айылындагы Исмайыл көчөсүнүн номер 51 үйдө эркек адамдын жансыз денеси жатат деген телефон аркылуу кайрылуу кабыл алынган. Бул боюнча райондук милициянын ыкчам тергөө тобу окуя орун алган жайга барып 1972 жылдын 13 августунда туулган Бакыт Өмүралиевдин киши колдоодо өлтүрүлгөн жансыз денесин табышкан. Каза болгон жарандын бир күн мурун ичимдик ичип кызуу жүргөнү аныкталган. Ал үйүндө жалгыз жашаганы, бирок жарандык некеде турган жубайы бар экени тастыкталды. Ыкчам тергөө тобу окуя орун алган жайдан адам денесине залакка келтирилген буюмдарды тапкан эмес, бирок адамдын колунун тагы калган, бошарактын бөтөлкөлөрү, пияла жана кружкалар табылган. Жансыз дененин сол далысына сайылган жаракат орду экспертизанын жүрүшүндө тастыкталган. Учурда кылмыштын бетин ачуу боюнча Сокулук райондук ички иштер бөлүмүндө тергөө жүрүүдө. Окуя болоор күнү Бакыт Өмүралиев менен бирге жүргөн, бирге ичкен айыл тургундары арасында сурамжылоо иштери жүргүзүлүп, кылмышка шектүү катары Күнтүү айылынын 1982 жылы туулган жараны кармалды. Ал буга дейри кылмыш жасап соттолгон. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Сағалиев Камшат Кылычбекович. Не үшін қарамадыңыз? Адам екен. Қандай болды? Масабалда болчу, соответственно, ошо урса кетип. Аны нападать эткен, ошондо мен өзүм коргондум. 2018 жылдын 30 июлунда болжол менен түштөн кийинки 3:30 чамасында Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн өмөт бөлүмүнө Новопавловка айылынан кайрылуу түшкөн. Анда медициналык бет кап кийген белгисиз эки жаран сейфтен көп суммадагы акчаны уурдап кеткендиги маалымдалган. Бул боюнча ыкчам тергөө тобу кылмыш катталган жерге дароо барып, Глобус гипермаркетиндеги сейфтен маалымдалган суммадагы акчанын уурдап кеткендигин ачыкташкан. Қанша қырып 500 миллион. 500 миллион. Қандай миллион? Қатты болдым, саған 500 миллион қарман қалды. Қандай бар? Қаншада бөлістім? 180 ұшынай Енді алды ошо ақшаны алғанда? Қанша алғанда? 330 істесе болады. Глобустан қанша мен 500 мың алдым деп ошондо айтып атат, сабырсы айын болот му? Иә, телевизионға чыкпайт. Мен кайда билем, бияк берип турат. Глобус дүкөнүнүн сейфинен акча уурдалды деген маалымат келип түшкөн. Бул окуя болгон жайга барган учурда ал жайдан дүкөндүн сейфинен 579 000 сом акча уурдалганы боюнча кабар келген. Бул боюнча топтолгон материалдар Сокулук райондук иштер бөлүмү кылмыш каттоо китепчесине катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 164 беренеси уурулук фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Ошол эле күнү атайын ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө бул кылмышка шектүүлөр кармалган. Ал шектүүлөр кармалып, алардын аты жөнүн атап кетсек, ушул эле Сокулук районунун тургундары, эки тургуну Бекжанов Абдыбайып жана Жангазиев Шамшы экөө тең бир эле куракта 99-жылкы 90-жылы төрөлгөн. Аларды кармоо учурунда экөөнөн тең далил буюмдар алынган.